Урматтуу телекөрүүчүлөр, көчмөндөр оюнун 5-күнү дагы кетип бара жатат. Бул жакта Кыргызстандын 7 областынын өзүнүн ар биринин өзүнүн айылчасы түзүлгөн. Ошол эле сиз өзүңүздөр көрүп жаткандай ондогон боз үйлөр ар бир айылдын атынан атайын шаарча аталган экен. Өзүңүздөр көрүп жаткандай азыр биз Ош шаары деп аталган ордонун өзүндө турабыз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп жаткандай Кыргыздын не деген гана улуттук оюндары өтүп жаткан жок. Өзүңүздөр көрүп жаткандай Оп майдадан баштап ошол эле жылкычылардын ыры дегендей, ошол эле чүкө атуу, кыз куумай, селкинчек тепмей өңдүү оюн зооктор көрсөтүп жатат. Сиздер менен кошо азыр Ош шаары деп аталган ушул айылчанын өзүнө кирип, ал жакта болуп жаткан Кыргыздын оюндары, ошондой эле салт санаасын өз көзүбүз менен көрмөкчүбүз. Кеттик анда. Acayip cerdin, davazalı eldin, min bir tüm camağının mekeli, hayırkı pers devletinin eküleri. Атам замандан бери эле өзүн көчмөн калкмын деп өзүн эсептеген элдердин өкүлдөрү бүгүнкү ар бир өзүнүн маданиятын көрсөтүп жаткан убагы. Өзүңүздөр көргөндөй, бул атайын түзүлгөн кичинекей шаарчада өзүнүн буюм тайымдары, тетиги 6-7 кылымда колдонгон ошол буюм тайымдарын көрсөтүп, атайын чоң базар кылып дагы уюштурушкан экен. Бул жерде ырчы чооручулардан баштап төкмө акындарды да көрүп турабыз. Айналайындай карындаш ушинтип тааныта бер дүйнөгө Кыргыздын ошол өнөрүн. Эмиң ой жакшылык болсун ылайым, алдыда далай кутман бар, ошону чогуу көрөлүң. Бул кичинекей шаарчада шырдактан баштап ала кийиз, ошол эле бул жакта ийрип отурган Айшапаны дагы жолуктурдук. Атайын Оштон келген. Бул дагы Кыргыздын өтө баалуу салтынын бири деп ошол келген конокторго шырдак кандай жасалат, ала кийиз кандай, бул эмне экенин түшүндүргүсү келген. Ийриген жиптерибиз байырган, чоң энелерибиз ийриген. Бул жазгы, койдун жазгы жүнүнөн ийрилет. Эми өйдө карап созосун. Сен ошону эле биз созосун. Эми өзүңө карап тарт ийикти, өзүңө карап тарт. Өзүңө карап тарт. Анеке. Көрдүңбү? Ана Кыргыздын кыздары. Менче бир 15 жолу дагы кайталап анан үйрөнсө туура болот болуш керек, дароо эле үйрөн. Мында Кыргызда мындай макал бар, кызым. Иш оңой ийик, аш оңой атала дейт. Бир пашта үйрөнүп аласың. Ошол көчмөн элдин күнүмдүк жашоосундай бирден бир эң керектүү буюмдардын бири бул жаргылчак болсо керек. Данды мынанын ортосуна салыш керек. Ортосуна салган. Данды ортосуна салган, бул жагынан талкаланып чыга бергенде мындай. Бул мурунку немелерде болгондо кийин тек Айтор кылкылдай эл жүргөн Кырчын жайлоосундагы сиздер көргөн оюн зооктор 8-сентябрга чейин уланмакчы. Сиздер көргөн ошол Кыргыздын маданияты, башка элдин үрп адаты тууралуу көрүнүштөр бир үзүндүсү гана болду. Ал дагы 2 күндө дагы Кыргыздын кереметтүү жайлоосу болгон Кырчындагы күнүмдүк турмуш тууралуу материалдарыбызды сунуштап турмакчыбыз. Сиздер менен мен Айгерим Жаныкул, Нурбек Юлдашев, 11 канал үчүн.